бизнес класста отырып иш издеген билет алды. Билеттин баасы 70.000 бар экен. Аны кайдан алдым? Кредит. Biz bu жерге келип, жумушта ошол кредитти жаап, пайда көргөнүбүз кайсы? Коштан үй куруп атат. Үйгө жумушчу таппай атат. Кошна өлкөдөн усталарды чакырып берип коет. Не айтасың? Кандай дейсиздер? Сиздер салган акчага айылда үйлөр түшүп атат. Монол жерден тишибиздин кирин соруп, кордук көрүп, азап чегип, ач калып, ток калып, иштеп акчаны таап атабыз. Анын рахатын ким көрүп атат? Башка жактан келгендер. Керек болсо. Мен өткөндө бирөө айтты да, ушундай десеңиз дейт, сизди жакшы көрбөйт дейт. Жаман көрүнсөм да ыраазымын. Тарых кийин багалайт. Мени бийликтер жакшы көрбөйт. Биз азыр 90 жылдыгы келатат, кино тартып калалы деген кишини жакшы көрдүк тирүү кезинде? Жок. Бизде жакшы көрүү үчүн тепчи керек. Мен сиздерден сурайм, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, колуңуздардан келсе, айланайындар, бул жерде 30.000 тапкандан көрө, ата-энеңдин колтугунда отуруп, аларды мээри менен батып, балаңды жыттап, ага ийиң менен кучакташып, тапкан 10.000 берекелүү. Өз жеринде, өз элиңде, өз топурагыңда, өз сууңду ичип. Мен жараткан балдардын баарын көзүм карадым. Мени жаман көрбөгүлөр. Айылдан качып келаткандар көп. Ассаламу алейкум дейт. Улуу Аллахтан дайыма дуа кылабыз, дайыма ден соолукта болуңузду суранабыз. Амин, баарыбызга болсун. Эч качан биз сизди колдоодон чарчабайбыз. Кыргыз элинин бактына дайыма бар болуңуз. Рахмат. Баарыбызды бар кылсын Аллах. Азаттык радиосунун маалыматтары боюнча сиздин оюңузду уксак дейбиз. Кээ бирлери чыгып кетсин деп атышат. Бирок бийликтин жаман жактарын көзүнө сайып чукуп айткан азаттыктан башка жок болуп атат. Азаттыкты ким чыгып кетсин деп атат? Чыгып кетпесин, чыгып кете берген алар. Жетбекан сатып алды. Токтоnuş керек менимче. Токтоnuş керек, жетпек. Токтоnuş керек. Токтоnuş үчүн эмне керек бизге? Илим керек, билим керек. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Окушубуз керек. Ар бир радионун, ар бир телекомпаниянын, ар бир гезиттин өзүнүн жүргүзгөн саясаты бар. Ар бири Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн жүргүзбөйт саясат. Ар бир өлкөнүн, айрыкча Кыргыз мамлекетине окшогон мамлекеттердин арасында ансыз деле алар аракет кылбаса деле бөлүнүп жарылып отурган Кыргыз мамлекетинин ичинде ушундай иштерди жүргүзүү аябай жеңил. Мен абдан кече капа болдум. Бүгүн да кечке айтыптым баягы. Бир кыргызды карасам, Мокен деген калпак кийип алыптыр. Бир кыргызды карасам, Алай деген калпак кийип алыптыр. Садаган кетейин кыргызым, айнанайын кыргызым. Ыйлаттың го, сыздаттың го. Сен бир кыргызсың го. Ал бир калпак го. Ушул калды беле. Мен айттым, эми байпагыңарга жазып алды. Майкаңарга жазып алды. Ошол керекпи бизге өзүңө? Кандай дейсиң? Мен айткан сөздү туура эмес түшүнүп атсаңыздар керек деп мен кыйналып атам. Туура эмес түшүнүп атасыздар. Ал эмнеси бар экен деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок бул жакшылык калп койду. Эч качан жакшылык калп койду.
uyum, жердешчилик, мұның бары жалған сезім, құр сезім. Bir жерлік бола қалмыш болып, мүдірлік кетсең, таяған кішіні таппайсың айды. Алың бары жалған сезім. Келіңіздер, жөн эле Кыргызстан дегенде калпақты, жөн эле жазуучу жок эле кийип жүрөбүз. Алыстан көргөндө ушул менин бир боорум деп, анан жакын келип алдынан карап алып, ноокендик турбайбы деп алып, тескери карап. Койгачы, мен суранам сиздерден ушуну. Жок дегенде калпакты көрбөгүлөчү. Урматтуу Алакан Кемсанбаевич, Питер шаарына кош келипсиз дейт, кушубатылсын. Сизге чын денсаулык каалап, алдыда келер шайлоо ийгилик каалайт. Рахмат. Мен Сүрүк шаарынан Лейлек районунун элинин Лейлек районунун эли жок. Лейлек районунун тургундары бар. Кыргыз эли бар. Муну азыр КТРди карасаң да, ЖТРдин, бүт ТРлардын баарын карасаң, ушинтип сүйлөп калышты. Нарымдын эли, Коштун эли, Көлдүн эли, Баткелдин эли. Жок, биз бирейбиз. Тургундар, ушул жердин тургундары. Кандай дейсиң? Айрынай, өзбек болобу, орус болобу, татар болобу, ким болсо ошол болсун, кыргыз жараныбы, ал кыргыз эли. Ал кыргыз жараны. Эл бирөө, бири, партия магадеси талкаланып, миңге чыгышып алсын. Бирок эл бирөө. Мына ушул нерсени биз өзүбүз түшүнбөйүнчө, ушул нерсеге маани бермейинче, биз могул тараптан кедейчилик шоруңузду токтото албайбыз. Мен ушуга маани бербей койсом деле болот эле, бирок ошону менин жүрөгүмө каттуу таасир кылат ушул сыяктуу сөздөр. Азыр Кудайга шүгүр, мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошол Россияда убактылуу иштеп жүргөн кишилер сүйлөгөндө убактылуу иштеп жүргөн деген сөздү колдонуп калдыңыздар. Мен 3 жыл катары менен сурандым сиздерден, мигрант деген сөздү айтпагылачы деп. Каттуу жаман угулат бул депчи. Макулсуздар бул. Мигранттын балдары, мигранттардан келген акча, мигранттардан келген табыт. Ал ким мигрант? Кыргыз жараны? Ким болсо ошол болсун, кыргыздын жараны бар. Убактылуу жүрөсүздөр, мүмкүнчүлүк болгон күнү кайра кайтабыздар. Кандай дейсиз? Ошон үчүн баардык нерсе сөздөн башталат. Сөздү жазаарда карап көрүңүздөр. Чек ара боюнча көп жаштардын маалыматы жок. Анткени алар Чаркуу шаарынын чыгышынан чек арадан өткөн эмес. Сиз Баткен чек арасы боюнча эң туура чечимге баргансыз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Сизди урматтоо менен Исабаев Шайдулла дейт. Рахмат Шайдулла мырза. Көп ташты айтып атсаңыз керек. Алардын баары жасалма түрдө көтөрүлүп аткан маселе. Чек аранын баары. Салам алейкум. Бар болуңуз дейт. Рахмат. Саламатсызбы? Алакан Кемсанбаевке суроо. Муфти Максат Ажыга карата пикириңизди билдирип койсоңуз. Баарына чыдап муфтийди шылаганда күтөп кетти. Болгондо да түз эфирде дейт. Рахмат, дайым бар болуңуз. Бүкөңүз Турсунбай Арстанбеков дейт. Сиз күтөгөндө эле көптөгөн кишилер күтүп атат. Пикиримди билдирсем, эгерде ошол ишти жасаганы чын болсо дагы, аны дүйнөгө жар салбай, ааламга кыргыздын маскарасын чыгарбай, акырын чечсе болот. Азыркы бийлигин бардык нерсени спектакльге айландырып алды. Театр. Театр, андан башка эч нерсе жок. Өзүңөр сезип атасыңар, билип атасыңар. Эл көрүшсүн, кожо көрсүн. Операция жасап алган болсо дагы эртеси күнү туруп кетип барып. Убактысы тар болсо дагы баары бир ушул футбол ойногонго убакыт таап. Кандай дейсиңер? Муну күлгөндөр ошону сиздер билбейсиздер. Күлүп атасыңар. Биз өзүбүздүн үстүбүздөн күлөбүз. Алардын эмес, өзүбүздүн. Эмнеге? Алар биздикилер. Биз көтөрдүк. Gep kişi жөнүндө эмес.
Kep musulmanдар başçısı. Al kişi жөнүндөгү маселеси экинчиге коюп коелу. Ким болсо ошол болсун. Балтабаева, Тешебаева ким болсо ошол болсун. Бирок кыргыз мусулмандар башчысы. Кандай эсте? Кыргыз мусулмандар башчысына мына ошондой мамиле жасаштын өзү бул бүтүндөй мусулмандардын абийирине шек келтиргендик катарында бааланыш керек. Эми кийин видеосу чыгыптыр, бер жактан ал азамат да уруп атат. Себеп ошондой жол менен келишкен баары. Баары ошондой жол менен келген. Прокурору да, соту дагы, молдосу дагы, башкасы дагы ошондой жол менен. Анан мага капа болосуздар. Сиздер ошентип барып алсаңыз болбойбу? Жок. Менин бийликке мурдум бүткөн жок. Мен бийликтин кулу эмесмин. Мен байлыктын кулу эмесмин. Мен акыл эстин, сабырдуулуктун, маданияттуулуктун кулу болушубуз керек. Кандай кейсиз? Эптеп эле барып алган киши билип коюңуздар. Канча жыл турса ошончо турсун, канча күн турса болсун. Бирок акырындагы азабы өтө каттуу. Мына биринчи президенттиңерден баштап акыркы ушул президентиңерге чейин карап көргүлө. Ким рахат алды? Ким рахат көрдү? Биринчи президентибиз кайда? Жашоодун түрмөсүндө. Экинчиси кайда? Жашоодун түрмөсүндө. Үчүнчүсү кайда? Реалдуу жерде. Төртүнчүсү кайда? Жүрөк түрмөсүндө. Бешинчиси кайда жүрөт азыр? Дакансалардын түрмөсүндө. Керекпи ушул? Келечеги белгисиз. Кандай өтөбү? Ошондуктан биз маданияттуу болуп, сабаттуу болуп, ак караны билип, арам адалды билип, ошого жараша кадам шилтеп, ошого жараша шайлоо бул тандоо турганда, бул тандоо. Сиз кимди тандайсыз, ошондой болот. Саламатсызбы дейт, эгер сиз президент болуп калсаңыз, эки качкын президенттерди Кыргызстанга алып, мындан башка маселе барбы бизде өзү? Экөөнүн башында, экөөнүн башта 1 миллионго жакын сиздерге окшогондорду кайтарышыбыз керек. Экөө кайтса бизге жакшы болот. Бирок кайтышы керек. Алардын тагдырын, алардын артынан келген кишилер эмес, калың эл кыргыз мамлекети чечиш керек. Жакшы эмес ушул көрүнүш өзү. Эгер сиз президент болсоңуз, Камбарата 1-2 кестеринин курулушун акырына чыгарып ишке түшүрүүгө саясий эркиңиз, бул кандай суроо? Саясий эркиңиз деген кандай? Мен саясий эркин болгондук үчүн кандай гана кызматтарга чакырышпайт, барбайм. Кандай гана сунуштарды берет, кабыл кылбайм. Бизгече бүтүн Кыргызстан жападан жалгыз элдин колдоосу менен парламентте өткөн партия катарында шайлоо мыйзамсыз болду, адилетсиз болду. Бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек деген жалгыз партия. Болбосо биздер өтүп алып, тем кыйып отура берсек болмок. Мына Мекенчил деген азаматтар өтпөй калган. Өтпөй калып, аянтта ушундай будумчан болуп атканда, алар ошол бийик менен соодалашып аткан. Муну эл билбейт да, көпчүлүгү түшүнбөйт дагы. Анан кыйтыра берет булар, кыйын экен. Жок. Баары бир арты кууш. Таза жол менен келбегенден кийин баары бир арты жакшылыкка алган. Камбарата 2 менен Камбарата 1 эмес, ошол нарын каскадындагы бир канча кестерди биз өз эркибиз, өз каражатыбыз менен курушубуз керек деп айтып келет да. Кишилердин, саналуу кишилердин билиминен, эчен жылдардан. Биз теңшеликке барышыбыз керек. Бирөөдөн акча алып курбашыбыз керек, туугандар. Биз алардын акчасына салдырып, ошону чогуу пайдаланабыз деген соодага барышыбыз керек. Биз силердин эсебиңерден карыз албашыбыз керек. Жок, кеп ушуну саласың, өзүнүн каражатына саласың, иштетебиз, 20 жылдан кийин карызды актайбы? Актай. Инвестиция актай. Электр энергия актай. Ошол акталгандан кийин Кыргызстанда кала берет деген чечим менен барышыбыз керек. Акчаны биз колубузга албашыбыз керек, алардын өзү көзөмөлдөш керек. Себеп ар бир тыйын алар көзөмөлдөө болот, өзү. Акчанын ээси. Бизге Барбадоста 600 миллион долларга жакын акча коротуп, экинчи альтернативалык жолду курду. Ал жолдон не пайда бизге? Кезинде айттым мен? Айттым.
50 milyon dollardan 10 zavod kurup koysa болады eкен. Ошол заводда иштеп, түшкөн пайда менен жол курасыңбы, той кыласыңбы, эмне кылсаң өзүң билбейсиң. Азыр эми ошол 680 миллион очоюп карыз болуп турабы мойнуңузга эле? Турат. Не пайда көрдүк анда биз? Бирок ошол сөздү айтып чыкканда, ошол жерде отургандардын көпчүлүгүнөн деле жаман болсоңуз керек. Жол курулуп атса дагы жакпайбы депчи. Силер билбейсиңер да, тууган садагам, билбейсиңер бул саясатты. Көбүңөр түшүнбөйсүңөр. Чек ара ачылып атат десе дагы аябай кубанды фикирде. Анда не пайдасы бар чек ара ачылса? Айтпачы. Биз моңдагы салыштыралы да, кече келип кетти, бүт кубанып, айдан айын атасы ажыдан келгенде кубанып. Келип кеткенден кийин сенин кийимиң экөө болуп калды. Басаба. Курсагыңыз тоюп калды. Неге мындай жөнөкөйбүз биз? А жөнөкөй дейин да сен мен билбегенди билип турасыңар ичиңерде. Келгениңиз үчүн рахмат дейт Кубанычбек мырза деген жазды. Гестердин курулушуна кошмо мамлекет каршы болуп атат дейт. Эгерде сен өзүң бекем болгон болсоң, кошмо мамлекет эч качан эч нерсеге каршы болбойт. Ал бир шылтоо каршы болот деген сөз шылтоо. Башка мамлекеттер бир нерселерди жасап атканда Кыргызстандан сурап атабы? Bir misal getireyim sizlere. Andan kavarınızlar var mı yok mu? Bir yıl oldu. O pandemiya dep, acılı virüs dep, oğru çıktı dep. Kırgızistan kaçak karız aldık, yardım aldık sırttan. Kim bilir? 600 milyon dolar kazanmak. Hareket edeceğim. Kavarınız hareket. Özbekistan'dan çaldı. 10 milyon aldı. 600 milyonla biz emine vurduk. Özbekistan emine vurdu. Hareketli. Azamat. Eğer şu 600 milyonla, eğer 10 milyonla şurada zavod bırakırken olsa kança zavod kuruladıkken? Bütün dünyanın ev yılmına kaptap salsa olur ki. Ne görüşüm жасабады? Kanda değilsin? Oşa korrupsiyanerlerdi kim alып bardı şekilde? İyi. Ayıp düşün yeri şunday oldu. Karanlık nes. Aşk kazan degen var. Nafs degen var. Kuru bayağı sezimleri var. Tuğgançılık degen sezim var. Cerdeşçilik degen sezim var. Mokenlikte. Alaylıklar alaydı. Evet? Жалғызы өзгөн экен кемберселер шалтактап өбөрөт кучактап алып. Аттын алдынан түшүп алып кучактап. Караболжого барсам да кайтат экен биздики деп. Өзгөн эч ким да көйлөбөйт экен. Улуу өлүп экен. Assalamu alaikum атаканагай дейт. Мен Абсамат Масариф айыл өкмөтүнүн Алыш айылынын тургуну болом. Biz yaşagan ayıldan kasa min elektr şuvalgıların alıp ötüşmökçü olup jatat. Bize hiç qanday karşılığımız yok болгону ayılda aralap ötüşüne karşılığız toğulur arkılı alıp ötüsü bolot. Al yaşagan eldi aralabay. Biz qooптонгонубуз elektr kuvvattуулугу 500 kW болуп жатат. Бул убакта чек Kuvvattılığı 110 kW atalış ayıl esimde yok. Ağa udağalaşları 220 kW elektrik enerjisi çoğaltısı ötkön. Bari birigip 330, 500 kW ötkörgönü жазат. Ekinci soru, Maydan ayıl hükümetindeki İşembisay altın kendi aştırууга da eldin karşılığımız bu жыйынга sizdi gelip katışıp bergen sizge çok rahmat айтабыз. Убакыт керек болса siz билге келгенде ошол суроолорду элдин пайдасына чечип бересиз. Onu ümittönüyoruz Toyçu Süleyman deyip. Siz Sankt Peterburg'da oturup alsıp çuvaldıları ayaktan alıp öter, alar özleri de. Ayırdı, çuvaldığını birden alıp ötüp ödep.
Ün koşa turgan kişi yok. Ün koşa turganlar var, Moğol'da oturadi. Ayerde kimden suraydı? Kanday deysizler? Orus жараны болып тұрып Қырғыз жараны алса болобу дейт. Эгер болсо Кыргызстанда үй жайларыбызды өз атыбызга өткөзсөк дейт. Болбойт андай. Андай болбойт. Андай болуш үчүн эмне керек? Эки өлкөнүн ортосунда келишим керек. Жигиттер, эки өлкөнүн ортосунда келишим керек. Мондай учуп келгенде Кыргыз жетекчилери ошондой документти даярдап келип, орус өкмөтүнө, орус президентине сунушташ керек. Анан келип, бир кесе чай ичип алып, чуркаган бойдон кетпеш керек сүйүнүп. Мен кечээ Москвада бир мисал келтирдим. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келгенде кыска мөөнөттө 5 өлкөгө сапар жасады. Анын ичинен 3 мамлекетке жасаганда 50 миллиард доллар инвестиция тартты. Билесиздерби, кабарыңыздар бар? Сапарга чыкканда киши ушундай иш тапкан. Анан келип кофе куюп берсе, сүйүнүп кете бербейт. Биздин президенттер 2 сүйлөмдү жаттап алган. Вы наш стратегический партнер. Мы вас ждем у нас в Кыргызстане. Аман эсен ушу сөздү айтып алсам, калганга жетпей калат. Запас жок. Эмнеге келдиң? Эмнеге кетип баратасың? Кандай маселе чечтиң? Эмне өзгөрдү? Ким билет? Айткыла десең. 2010'dan beri gelip ketken prezidentlerden gelgenden kim? Emne çeşitli? Kim bilir? Kim aytaladı? Salam aleykum ağay, hoş gelipsiz. Питер шаарынан көптөн күткөн жолугушууга убактыңызды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Биринчи суроо десемби же сунуш болуп калабы? Сиз ар дайым Абзамат Масалиевичтин бир